Кытай иероглифтери 214 ачкычтын ар кандай катышынан турат, ар бир иероглиф. Анан ошол 214 ачкычтын ар кайсы жерден алып келип иероглиф кура беришет да. Ошондо бир мисал бар. Мисалы, ай жана күн деген бар. Эки иероглиф. Экөөнү бириктирсе ясный деген чыгат да. Эмне үчүн ай менен күндү бириктирсе ясный деген чыгат дегенге, мисалы, жооп жок өздөрүндөчү. Айтылышы башкача. Анан кыргызча сүйлөп атпайбы? Ай менен күндү бириктирсе айкын болот да. Ушундай жактары бар да. Анан ошол тилге салса, мисалы, прото-кыргызский, прото-түркский деп коелу, мындай азыркы шарттуу түрдө. Ошол тилде көбүрөөк сүйлөйт экен ал. Ошол баштапкы немелер. Андан бери иероглифтер да өзгөргөн, ооба. Эми бул илимде өтө чоң талаш тартыштарды, талкууларды жарата турган маселе. Бирок деги эле бардык нерсенин табиятын эске алганда эч качан бир колдон үн чыкпайт да. Эки колдон үн чыгат. Кытай башка ошо көчмөн цивилизациянын өкүлдөрүнө канчалык таасир эткен болсо, көчмөн цивилизация өзү дагы ошончолук таасир эткен. Жок эле дегенди айталык, 3 жолу көчмөн цивилизациянын өкүлдөрү башкарган болуп атпайбы? Ошо гундардын тушунда, андайын ачыктан ачык Хубилай барып басып алганда, мисалы тиги Юань династиясы болуп атат. Андан кийин акыркы династиясы деле манжурларда, алар деле көчмөн эл болгондо. Болгону булардын бир өзгөчөлүгү өтө массасы көп болгон үчүн башында ким башкарса деле аны эритип кытайлаштырып салган да. Мисалы, ошол эле Хубилайдын монгол династиясы 100 жылдан кийин эч нерсе калбай калып атат. Бүт кытайлашып отурупчу.